Саламатсыңар балдарым. Бүгүн Улуу жеңиштин 75 жылдыгына карата биз аталардын эрдиктерин даңктайбыз деген темада тарбиялык саат өтмөкчүмүн. Сабагыбыздын максаты биринчи билим берүүчүлүк. Улуу ата мекендик согушта жеңишке салым кошкон аталарыбыздын жана энелерибиздин эрдиктерин даңктоо, ардагерлерге улуу муунга карата сый урматты калыптандыруу. Экинчи өнүктүрүүчүлүк, окуучуларда мекенчилдик жана атуулдук сезимди өнүктүрүү. Үчүнчү тарбия берүүчүлүк, балдардын мекенге болгон сүйүүсүн ойготуу, нравалык баалуулуктарга тарбиялоо. Советтер Союзу үчүн улуу ата мекендик согуштун башталган мезгили 1941 жылы 22 июнда түнкү саат 3-төн 10 мүнөт өткөндө жарыялабай туруп Германия эсирге күтүүсүздөн кол салган. Германия, Финляндия, Италия эсирге каршы согушка кирген. Бул болсо дүйнөлүк согуштун негизги бөлүгү болгон. Ошентип экинчи дүйнөлүк согуш башталган. Экинчи дүйнөлүк согуштун чыгышына дүйнөдөгү ийри державалардын ортосундагы идеологиялык жана экономикалык карама-каршылыктардын курчушу түрткү болгон. Ага 61 өлкө катышып, 110 миллиондогон адам тартылып, анын 62 миллиону курман болгон. 27 миллиону Советтер Союзунун жараны болгон. Кыргыз эли жеңишке жетишүүдө бар күчүн аябай салым кошконун жыйынтыктаганда 21 кыргызстандыктын 3 баскычтуу даңк ордени, 73 кыргызстандык Советтер Союзунун баатыры аталганы белгиленди. Ошентип кандуу салгылашуудан кийин 1945 жылы 8 майда Кызыл армия фашистик аскерлерди эсир аймагынан кууп чыгып жеңишке жетишкен. Мына ушул күндөн баштап 9 май Совет элинин улуу жана ыйык майрамы болуп калды. Бул күндөгү эң биринчи согуш күнүн майрамдоо болуп көрбөгөндөй майрамдалган. Кандуу согушка биздин айылдан аталарыбыз, агаларыбыз барып кайтпай калды. Алар биз үчүн тынчтык заманды орнотту. Алардын бизге жашаган эрдиктери эч качан унутулбайт. Эч ким, эч нерсе эч качан унутулбайт, балдар. Балдар, биздин Абук жана Кызыл айылынан согушка барып кайтпай келген аталарыбыз, агаларыбыз төмөнкүлөр. Солтонкулов Эргеш, Абдуллаев Маматкадыр, Алтыбаев Молдокул, Аттокуров Айдар, Ахматкулов Адиш, Батыркулов Абдрахим, Букеев Кушпак, Досмуратов Жолдош, Досалиев Чумабай, Далбаев Ахматали, Эгембердиев Исмаил, Жапаков Ахмат, Жолдошев Жапар, Жусупов Исмаил, Жумабаев Калбай, Жумаев Амир. Ошондой эле Маматкулов Нурсадык, Мамадьяров Абдикерим, Мадалиев Ади, Мадалиев Ураим, Маткасумов Абдували, Матмусаев Акмат, Мусулманов Самидин, Мурзаев Мамасадык, Мурзахматов Абдыкерим, Ниязалиев Эргешбай, Нурмбетов Ташполот Өмүрзаков Анарбай, Полотов Ишалы, Разаков Айтмамат, Рысматов Сулайман, Рыспаев Абдыкадыр жана башкалар. Ал эмесе согуштан кайтып келген ата-агаларыбызга
Согушка барып кайтып келген агаларыбыз, аталарыбыз Давлетов Токо 1941 ошол 18 жашында кандуу согушка чакырылган. 45-жылга чейин согуш майданында болуп, ал бир нече медал ордендер менен сыйланган. Өмүрзаков Али 1942 Советтик армиянын катарына чакырылып, 1943 Сталинградда фронтко катышып, колунан, бутунан жаракат алган. Ошентип 45 кайра келген. Калботоев Токтоназаров 1921 туулган, 19 жашында Кызыл армиянын катарына чакырылып, 1941 45 чейин кандуу согушта болгон. Баялиев Чырак 41 согушка аттанып, 1946 кайткан. Согушта Германияда, Польшада болуп, Берлинге чейин барган. Аширалиев Кошали 1924 24 мартта төрөлгөн. 1941 согушка аттанып, кан майданда бир кол бир бутунан ажырап келген. Баймуратов Насир 1915 туулуп, номер 3 батальондун 7 ротасында болгон. Жуковдун армиясында кызмат өтөгөн. Калбаев Райымкул 1911 туулган, 41 45 чейин кандуу согушта болгон. Анын эрдиктери үчүн бир нече медаль ордендер менен сыйланган. Досмуратов Базарбай кан майданда Варшавада, Полшада, Берлинге чейин барган. Согуштагы эрдиктери үчүн бир нече орден медалдар менен сыйланган. 1927 туулган. Абдалов Асан 1917 төрөлгөн. 41 ноябрь айында Советтик армиянын катарына чакырылып, 45 чейин армияда кызмат өтөгөн. Турдукулов Миңбай 1920 төрөлгөн. 1942 9 февралда Советтик армиянын катарына чакырылган. Калининградда пулеметчик болуп кызмат өтөгөн. Согушта бутуна ок тийип жарадал болгон. Бирнечан Вермек 1909 туулган, 41 Советтик армиянын катарына чакырылып, Ленинграддан Берлинге чейин барган. Исмаилов Малыш 1914 төрөлгөн. 41 Кызыл армиянын катарына чакырылып, 45 чейин кандуу кармашта болгон. Анын эрдиктери үчүн бир нече медаль ордендер менен сыйланган. Исмаилов Дүйшөнкул 1891 төрөлгөн. 41 ал Кызыл армиянын катарына чакырылып, 44 чейин кандуу майданда болгон. Анын эрдиктерин эске алып, бир нече орден медалдары менен сыйлаган. Калботоев Аскар, окуучулар, бул менин атам. Атам 18 жашынан Советтик армиянын катарына чакырылып, Украинада, Белоруссияда, Улан-Батордо, ошондо эли Берлинге чейин барган. Балдар, азыркы күндө атамдын артында небере 49 небере, 42 чебере, 4 кыбырасы калды. Биз дайыма ушул атам менен сыймыктанабыз. Анткени атам бизге жана жалпы эле элге жана башкалар тынчтык заманды орнотуп берди. Биз сыймыктанабыз. Согуштун ардагерлерине атайын айылда көчөлөргө ысымы берилген. Дайыма биз булар менен сыймыктанабыз. Согуш ардагерлеринин эмгектерин эске алып, булар кан майданда кашык каны калганча салгылашып, бизге тынчтык заманын алып берди. Ошон үчүн дайыма жыл сайын 9 майда биз буларды эскерип турабыз. Жана биздин мектепте булар үчүн атайын бурч уюштурулган. Мектепте Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине арналып, бар болгула жеңиш алган аталар деген атайын бурчтар уюштурулган. Биздин мектепте жыл сайын 9 майда
Улуу атамекендик согуштук ардагерлерин эскерип, өлбөс полк уюштурулат. Улуу жеңиш майрамы бизге ушунчалык кыйынчылыктар менен келгенин баарын түшүндүңөр балдар. Ошон үчүн биз дайыма булардын эрдиктерин жүрөгүбүзгө түбөлүккө сакташыбыз керек. Анда силердин 9 майга карата көркөм ырларыңарды уксак. Мен ойлойм, балдар, силер дагы биздин ата-бабаларыбыздын артынан мекенчил, патриот, мекенди сүйгөн, биримдикте болгон жаштардан болосуңар деген ойдомун. Жаз келгенде жадырап, жашыл тартат жан-жагым, күтө берем келсе деп улуу жеңиш майрамы. Биз жаткан элиме душман келип кол салды, эсиз жердин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты, ыйлап энелер. Курман болду, батыр болду, нечендер жашасын деп бизди ушул өмүрдө. Майрамкан Абылкасым обай эстелик сүйлөйт деген поэмасында үзүндү. Эй уккун дүйнө, ушул эне жолугат күндө улуна, ак жолугун ак көңүлүн белгилеп, эне черкен келет күндө улуна, ак көйнөгүн ак жүрөгүн бергилеп, эне черкен коргоп жүрөт таш улун, таш болсо да медерлеп, эне черкен кеңешип жүрөт улуна. Мен бүгүн сага бир иш менен келдим. Ой энеке бала үчүн жан акурган, ой энеке бала үчүн жан кыйган, кезигүү таш улуна жаралган, эки көзү таш улуна кадалган. Атасы кеткен бирөөнүн кайрылып кайра келген жок. Беште жаткан баласын кайрылып кайра көргөн жок. Баласы кеткен бирөөнүн кайрылып кайра келген жок. Узатып калган айылдан апасын кайра көргөн жок. Адам сорып, чөл боздоп, умайын тартып, жел козгоп, узатып калган баласын уулун кайра көргөн жок, баласын кайра көргөн жок. Тыптын жаткан элимде душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Өз балдарын көз жаш менен өкүмгө узатышты, ыйлап сиздеп энелер. Курман болду, батыр болду нечендер, жашасын деп бизде ушул өмүрдө. Оп мекенненесин, канга боеп денесин, ата журтун унутпай, опочкандар элесин. Биз турмуштан аталардан кеч келдик, те батыштан адам канын кечпедик. Аталар тирилик биз үчүн, кала берди танк алдында, кала берди танк алдында. Тепселип, аталар тирилик биз үчүн, кала берди танк алдында, кала берди танк алдында. Тепселип, биз турмуштан аталардан кеч келдик, теп атыштан адам канын кечпедик. Аталар тирилик биз үчүн, кала берди танк алдында, кала берди танк алдында. Тепселип, аталар тирилик биз үчүн, кала берди танк алдында, кала берди танк алдында. Тепселип. Улуу жеңиш күнү 9 май. Бакыт алып келген күн, фашисттерди жеңген күн, жел биретип желегин, желге бизге келген күн. Ушул күнү дүйнөгө улуу тынчтык орногон, унутпастан эч качан улуу жерин коргогон. Кыргыз салтын согушта, кызыл аскер жеңди деп кыткылдашат майрамда, кызыл тулар желбирет.
Деңизин кайтарып дуулатты азыр айталы. Ак жолтой балдар атасы тынчтыкты берген кайтарып. Мекен денесин, канга боеп денесин, ата журтун унутпай, коскондан энесин.